Biz aylık başçısından oturalım. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Sultan Tugayбек sözüme көрсөтөм. Бул достук өрөн чарбасынын иши мен катышкандан бери 2022-жылдан бери бүтпөй келет. Соттон сотко өтүп, соттон сотко өтүп эле келет. Sultan Tugayбек, бул мыйзамсыз иш качан токтойт? Жер ээси силерсиңер да айыл өкмөтү. Туурабы? Достук өрөн чарбасы боюнча азыр айтып кеттиңиз, достук өрөн чарбасы бизде катталган экен. Бирок 2015-жылы 13-жылда жок, 15-жылы келишим кайра жаңыланган. 15-жылы бүтүп, андан кийин мөөнөтү арендалар төлөнбөй калганына байланыштуу мөөнөтү токтотулган. 23-жылга чейин иштетип келген. 23-жылы ушундай айыл өкмөттүн өкүлдөрү тарабынан такталганында арендалар төлөнбөй чыгып, сот процесстер жүргөн экен. Соттон чечим чыгарып, айыл өкмөттүн балансына өткөрүлгөн жер. Бул өзү фонддун жери болгон. Мурун дыйкан чарбалар алганда, дыйкан чарба гана иштетип келишкен да. Андан кийин дыйкан чарбалар жоюлуп, өкмөткө барып айтканда булар өрөн чарба катары пайдаланып келишкен. Бүгүнкү күндө өкмөткө кайтарып бербей ушу соттошуп аткан мезгили азыр сот процессинен 2 процесстен тең утулушкан. Өкмөт ал жерде жер маселеси боюнча талаш жок. 100% ал өкмөттүн фонддун жери. Бүгүнкү күндө азыр тиешелүү органдарга кайрылып койдук өкмөт тараптан. 5,5 миллион ишерип бар. 5,5 миллион ишерип жазып бергенбиз. 8 жылдан бери бир сом акча топкон эмес. Ушул 100 гектар жерди бүгүнкү күндө өткөрүп бердик. Кечээ күнкү областтык сотто каралып, дагы бул ишти 9-июнга коюп атат. Өзү достук өрөн чарбасынын жеке чарбанын лицензиясы жок. Айыл чарба департаментинен өткөргөн лицензиясы жок. Бул чарба кандай 100 гектардан жерди иштете алат? Бизге окшогон, биз өзүңүз билесиз, чарба түзүп, лицензияларды алып, налогторду өз убагында төлөп атат. Булар ондогон жылдан бери төлөбөйт атпайбы? Бизде ушундай тиешелүү болгон, бизге тиешелүү болгон чаралардын баарын көрдүк. Жогорку органдардын бардыгына кайрылдык. Өзүнө бир эмес бир нече жолу эскертүүлөр бергенбиз. Төлөмдөрүн төлөсүн деп. Азыр кааласаңыздар документтери да бар. Бизде бардыгы ошо сот, азыр сот процесси бул жерде эми билесиздер да, өзүңүздөр билечи. Сотко берилгенден кийин ал процесс узарып кете берет экен. Жаңы ачылган жагдайларды берип коет экен. Аларда азыр айтып атабыз, биз жер боюнча соттошо турган маселе жок. Жер алып көрүнүп турат, 100% өкмөттүн жери. Өкмөттүн жерин келишим түзүлгөндөн кийин, мисалы келишимдин шарттарын аткарбаса, өкмөт кайсы күнү болсо деле аны бузуп койгонго укугу бар болчу да. Аны бузганга карабай азыр күч колдонуп алып иштетип келип атышат. Жок, ошол жерди укугуңар болсо, эмнеге азыр башка адамдарга бербедиңер? Башка адамдарга берсек көрүп атасызбы? Элдерге бөлүп бердик. Мынакей аэропорт түшүп, бизде эл ара аэропорт түшкөндө аэропорттук ошол жерди үлүшкө бөлүп берсек да күч колдонуп элдерге берип койбойбу? Укук коргоо органдарына кайрылып, азыр ошо иштерди текшерип атат. Элдерге бөлүп берген күндө дагы барып элдерди канча расходторун кылдырып туруп, адамдарга бөлүп берсек, адамдар ошол жерде кайра барып баандай жер семирткичтерди чачып, жерлерди жакшылап кайра калыбына келтирип атканда, анан ошолор кайра үстүнөн барып эгип салып атпайбы? Азында бир жараныбыз келип көрдүңүз, 5 гектар жер эккен, 5 гектар жерди биз айыл өкмөт тарабынан келишим түзүп берсек, ал жерге жүгөрү эккен экен, артынан 10 күндөн кийин барып айдап туруп кайра башка эгин эгип салып атпайбы? Мыйзамга баш ийет. Нурсултан мырза, бул жерде бир аз суроо туюлат да. Эми айыл башчы катары кандай, кайсы күч органдарына кайрылдыңар? Эсли ал келишим кайсы жылга чейин түзүлгөн, тиги эжеме Айнура аттуу жаран менен? Мен Багыш айыл өкмөтүнө келгенимден 1 жылдан өтүп калды. Биз ошо 2023-жылы чейин гана түзүлгөн экен. Бирок мурунку өкмөттөр менен сүйлөшсөк, 2026-жылга чейин келишим бар эле деди. Анан 2026-жылга чейинки номер 70-келишим болгон. Келишимди 2023-жылы акча төлөбөй калгандыгына байланыштуу келишимди жокко чыгарышкан.
менден мурунку ушул жерде иштеген өкмөттөр келишимди жокко чыгарып жерди толук кандуу өкмөткө өткөрүшкөн да. Анан ал ошол токтомду чыгарса, ал токтомду мындай айтканда ишенбестүүлүк жаратып токтомго. Ал учурда ошол токтомду сотко алышат. Бул мыйзамсыз биздин келишимди жокко чыгарып койгон эме деп. Анан сот процесси улангандан кийин биз эч кандай действие кыла албайбыз дейм. Соттун чечимин күтүп турабыз да. Канчадан бери сот иштери жүрүп жатат? Канча жыл болду? Канча ай? Калды биз жаңы токтомду сотко бергенден кийин 3 ай болуп калды. Ага чейин биз жер боюнча соттошуп атабыз. 2 процесс өттү. 2 процесс өттү. Биринчи райондук, анан азыр областтык станцияга. Төлөбекович, сиз айтсаңыз, бул жерде силер берген жоксуңар да, наоборот, ал Айнура силерди берип атпайбы? Токтомду туура эмес чыгарып койгон деп Айрыкөттү наоборот берип атат. Жумаевалар тарабынан сотко берилген. Өзү токтом мыйзамдуу так кайсы жылы чыгарылган? 23 деп атасызбы? 23 жокко чыгарылган. Алардын келишими 70 сандуу келишими жокко чыгарылган. Ал чыккандын себеби ал аренданы эмеге төкпөгөн да силерге төлөбөгөндүгүнө байланыштуу. Азыркы учурда 5 миллиондон ашык каражат өкмөткө карыз деп атат, а? Анан ошол акыркы төлөм кайсы жыл болгон? Акыркы төлөм ошо 23-жылы жана райондук эметен биз уткандан кийин кайта булар областтык эмеге берди, апелляция менен. Анан областтык сот бул тарапка чечип, буларга 600 000 гана штраф төлөп бересиңер деп чыгарып койду. Андан деле 500 000, 800 000 төлөп берет. 800 000 деп чыгарыптыр. Ал 2023-жылы да. 2023 жылга чейин 10 жыл төлөнбөгөн үчүн анан сотко берилген да. Анан ошондо сот буларды 800 000 айып койгон экен, прокуратура иш берип 800 000. Анын учурда булар айлык өткө төккөн жок, бирок прокуратурага биз кайрылганыбызда ошо төктү деген маалыматын берген, 800 000 төктү. 800 000. Бирок ал эми жердин арендасы катары эмес, ошо штраф катары. Айып пул катары. Ал аренда отдельно да? Арендалар төгүлбөгөнүнө байланыштуу 23-жылы келишим жокко чыккан. Ошол келишим жокко чыккан келишимди булар сотко берип атат. Ошо жокко чыгарылган келишим негизинде ал жерди тарта албапсыңар да, ала албапсыңар да Айнура аттуу жарандар. Эмес экен да. Ошо биз бул жака мен өкмөт башчы болуп келгенден баштап ушул иш менен аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө сот процесси жүрүп атат да. Негизи убагында аренданы, убагында налогду төлөбөгөн бул мыйзамга каршы, мыйзам бузууга киреби? Сөзсүз түрдө мына эки тараптуу келишим түзүлөт да. Айыл өкмөттө анан жеке жарандар менен, анан юридикалык жактар менен келишим түзүлгөндө келишим шарттары болот. Ал шарттарда жазылат кайсы мезгилде келишимди жокко чыгарат. Эки тараптуу келишим болот го. Ал келишимде дагы жазылат да. Эгерде кайсы бир тарап ушу келишимде көрсөтүлгөн шарттарды толук кандуу аткарбаса, келишимди жокко чыгара алат депчи өкмөт тарап. Ал жерде 1 жылдык сиз мисалы жерди арендага алсаңыз, ижарага алгандан кийин баасы көрсөтүлөт. Баасы көрсөтүлгөндө ошол мөөнөтү да көрсөтүлөт. Ошол мөөнөттө ошол сумманы төлөбөсөңүз, айыл өкмөт тараптан сизге ал жерди келишимиңизди жокко чыгарып, жерди кайра алганга укугу бар толук. Анда арендасын төлөп аткан болсо мыйзам бузуу бар экен да бул жерде. Бар. Ошо күч органдары эч кандай чара көрбөй жатат да. Ошол себептен гана биз эме кылып атабыз, элдердин нааразычылыгы. Эмне себептен бул Жумаева Айнурага Кыргыз Республикасы мыйзамдар баш ийбегендиги көрүнүп турат да. Мамлекетте налогторун төлөбөсө анда мыйзам бузуу болуптур бул жерде. Анда ошонун негизинде жана 23-жылы токтом чыккан да, тиги жокко чыгарылган айынан. 86-токтом. Ошол токтом боюнча жокко чыгарылган боюнча иш жүрүп атыптыр да азыр, сот иштери. Аны самым деле сот карабаш керек. Бул жок эме чарба. Лицензиясы да жок деп атасызбы? Жок, айыл чарба департаментине берген лицензия жок. Айыл чарба министрлигинен берилет биринчи. Анан жыл сайын райондук айыл чарба департаментинен каттоодон өткөрүш керек. Алар налогторун төлөш керек чарбаны. Өз негизи срогу кайсыл жылга чейин сиз айтып атасыз? Булар Шергазиев кезинде ошо 21-жылга чейин берген экен.
бир азыр өзү да эме кылды. А булар тиги договордун ошо түп нускасы жок. Өздөрүнүн колдагынын түп нускасын баягы ручка менен оңдоп алган. 1/7 кылып. Ал подделка деп эме тастыктаган бир копия же мындай бир дагы бир документтер жокпу ошону тастыктаганга? Балким көчүрмөсү, балким жок архивде болуп атат. Архивден да чыкпады да. Ошол нерсе. Жок кылып беришкен. бири өзүндө болсо Айнур эжеден, балким бири айыл өкмөттө болушу мүмкүн копиясычы. Келишим болгон да. Архивден да чыккан жок. Негизи архивде болуш керек эле да. Болуш керек эле, чыккан жок. Бир көчүрмөсү айыл өкмөт Буларда турганды айтып келишим өздөрү болгон да. оңдоп койгон. Аны экспертизага жөнөткөндө подделка болуп чыгып атат. Компьютерга да электронный да түшкөн эмес да. Жок. Көп эми Кагаз түрүндө бар да. көчүрмөлөр негизи болуш керек эле го дейм да. Эми экөөнү караса числолору көрүнөт да, балким оңдолгон, оңдолбогону. Кандай болсо дагы убагында төлөбөй атыптыр да, мамлекетке зыян келтирип атыптыр да, мындайча айтканда. Чоң зыян келген. Эми жакынкы күндөрү бизде эми эл аралык аэропорт иши атпайбы? Ооба. Бул жерлерге азыр үлүш жерлерди которулат. Ооба. Балким көп жарандарыбыз үлүш жери жок калды да. Балким жерлерге которуп берет. балким нарак берак болуп жер тартыш болуп калышы мүмкүн. 381 гектар жер аэропортко кетип атат, эл аралык аэропортко. Балким Ал жердеги үлүштүн ээлери да бизде ошо Госфонддун жерлеринен кайра үлүштүн ээлерине ошол уровеньдеги жерлерди баарын кайтарып берели. Фонддун жерине, үлүш жерине которуп беребиз. мен жеке Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ошол дыйкан чарбаларга кеткен көп 10 гектар, 20 гектар иштеткен, аренда иштеткен жарандарга туушун үлүштөрүн жүргүзүп, ошол жерлерди аэропортко кеткен үлүш жерлерге которуп беребиз. мен жеке оюмда эми ошондой бир 100 гектардан ашык деп айтып атат. Балким жеке ишкерлер бар, чарбалар бар, балким лицензия мыйзамдуу иштеп мал чарба кармагандар бар, үйрөн менен неме түзгөндөр бар. Айыл чарба немеси менен. Анан ошолорго дагы бир 10 гектардан, балким 20 гектардан алар деле жер алабыз деп, чарбаны өнүктүрөбүз деп, бул жакта аэропортко жолу кетип калып, карапайым элдин 1 гектардан, 2 гектардан жери болгон да, эли сотиктен, ошолорго да бир аз карап бөлгөн мыйзамдуу эме жакшы болобу эле дегеним да, жергиликтүү тургунга да. Сөзсүз түрдө ал жерде каралат. Бизде дыйкан чарбаларга азыр билесиздер, мамлекет 309-токтом негизинде айыл чарба багытындагы ишкерлерди, айыл чарба, үйрөн чарбаларды, асыл тукум мал чарбаларды колдоо максатында фонддун жерлеринен 50%-ын берип атабыз. Департамент менен биргеликте департамент алып, өзүбүздүн ишкерлерге берип колдоо көрсөтүлүп атат. Айыл өкмөттө бар андайлар. Мыйзам чегинде иштеп аткан, төлөмдөрүн убагында төлөп элге, өкмөткө жардам берип аткан ишкерлер деле көп. Аларды сөзсүз түрдө биз колдоп атабыз. Эгерде ким кайсы ишкер мыйзам чегинде иштеп, бардыгын өкмөт койгон талаптарга так аткарган болсо, аларды колдойбуз. Же бюджетке төлөбөсө, аларга чара көрүлүп отура керек. жок эле дегенде бюджетке акча түшүп турса да башка кеп эле да. Негизи Саламатсыздарбы? Менин атым жөн Жанбек Мегербек Бейшевич. Мен Багыш айыл өкмөтүнүн аксакалдар соттунун төрагасымын. Элдердин кайрылуусу менен ушул кайрылууну жасап жатабыз. Бизде достук үрөн чарбасы бар. Багыш айыл өкмөтүнүн курамында. 120 гектар жерди мыйзамсыз 19 жылдардан бери иштетип жүрөт. Буларды сотко берип, булар наоборот азыр айыл өкмөтүнүн сотко берген мезгил болуп атат. Сот процесси токтобой келе жатат 2023-жылдан бери. Азыркы мезгилде достук үрөн чарбасынын өкмөткө болгон карызы 5 миллион 200 миллион ашык карыз бар. Бул жерлерди Жумаева Айнура суб арендага берип иштетип келатат ушунча жылдан бери. Ал Жумаева Айнуранын достук үрөн жеке чарбасы лицензиясы да жок. Айыл чарба министрлигинен берилген лицензиясы жок. Ал 2013-жылы эле кайра каралып эме кылганда ошо кароодон өтпөй калган. Чарбанын лицензиясы жок. Жок чарбанын эмесин иштетип келишет.
суб арендада ошо кээ бир атка минерлер жерлерди иштетип келе жатат, ошолордун кызыкчылыгы барбы? Сот процесси жылдан жылга жылдап келе жатат. 23-жылдан бери, мына 25-жыл болуп калды, 3 жылдан бери сот процесси бүтө элек. Кечеги сот процессинде дагы областтык судья дагы 10 күнгө жылдырып 9-июнга коюп койду. Бул мен таң калыштуу нерсе, эмне себептен бул Жумаева Айнура айлык өкмөтүн сотко берет? Наоборот, айлык өкмөтү бербей буларды. Бул жерде айлык өкмөттүн мындай начар иштегендиги болуп жатат. Айлык өкмөттөгү юристтер менен мындай так өз иштерин аткара албагандыгы көрүнүп тургандыгы болуп турат. Бул жерлер айлык өкмөттүн балансында болуш керек. Айлык өкмөт эмне кабыл албай атат, аны эч ким эме кабыл албай атат. Ошо айлык өкмөттү укук коргоо органдарына кайрылдык деп атат. Укук коргоо органдары мен деле өзүм 2 жыл мурун Сузак райондук улуттук коопсуздук бөлүмүнө кайрылганмын кат менен. Анын жообу дагы эмесин да берген жок. Былтыр Жалал Абад областтык ички иштер башкармасына бергенмин. Анын деле жообу болгон жок. Ал регистрация кылган эмени карашкан дагы жок, бизди сураган дагы жок. Ошол ушул себептен ушул нерсени так жана мыйзам чегинде чечип берели дегенде кайрылуу болуп атат. Кымбаттуу бийлик төбөлдөрү ушу өз эмеңиздерге карооңуздарга алып койсоңуздар. Рахмат.